Норозу айтка байланыштуу Бишкектеги эски аянттын тегереги оңдолууда. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат калак 2-майда Бишкектин борбордук бөлүгүндө айт намазы окулат. Ушуга байланыштуу асфальты жаңыланып, айланасы ирээттелип жатат. Азыркы тапта атайы техника менен асфальттын эски катмары алынып, Таттыбүбүт Турсунбаев атындагы сквердин ирригациялык системасына капиталдык ремонт жасалды. Жогорку кеңештин имаратынын алдындагы ирригациялык система жаңыланып, тротуарлар оңдолду, газон себүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, эски аянтта 2020-жылга чейин Норозу айт жана Курман айт намаздары миңдеген кишинин катышуусунда окулуп келген. COVID-19 илдетинен улам 2020-жылы жапырт намаз окууга тыюу салынган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 түзөтүү мекемесине которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Бишкектеги номер 47 абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Молдовановкадагы номер 27 түзөтүү колониясына которула тургандыгын буга чейин соттук отурумда журналисттерге билдирген болчу. Эске салсак, сот Атамбаевди 2020-жылдагы Батукаевдин иши боюнча 11 жыл 2 ай эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Атамбаев 2020-жылдын 27 октябрында номер 47 абакка которулган. Бишкек шаарында ок атуучу куралдар жана баңгизаттар бекитилген жай табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, үстүбүздөгү жылдын 10 апрелине караган түнү белгисиз адамдар Бишкек шаарындагы мечиттердин биринин жанында жайгашкан курулуш таштандыларынын арасына бир баштык катып кетишкендиги аныкталган. Натыйжада бетон плитасынын астынан ак түстөгү баштык табылып, ичинен 32 жана 12 мм калибрдеги 2 ок атуучу курал, 11 даана металл гильза, 3 даана граната жана спецификалык жыты бар кочкул жашыл түстөгү болжол менен 3 кг салмактагы полиэтилен пленкасына оролгон буюм табылган. Азыркы учурда жогоруда табылган нерселерге тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган керектүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүп жатат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды.